мен төрөлгөн айыл Корасан деген айыл болчу дейт. Ал жерде дейт 30-40 чакты кедей үй бүлө жашачу дейт. Үйлөрүбүз болсо дейт кара баткактан эле чампылаланып салынган, бирине бири жакын турган баягы кичинекей кыштактын үйлөрү болчу дейт. Үйлөрдүн төбөсүн камыш менен чөп менен жаап коюшчу дейт. Терезелери болсо уйдун карынын жыдытып, анан ошол карындарды чаптап коюшчу дейт. Мына ошондой кыштакта айылда мындайча айтканда мен төрөлгөм дейт. Ал айылдын ичинде 30-40 чакты эле үй бүлө, кедей үй бүлө жашачу дейт. Көбүнчө ал жердеги жашаган айылдын кишилери Кызыл Аяк деген руудан болгон дейт. Азыр деле ошол Кызыл Аяк деген руу бар, Таласта да бар, анан ошо Баткен жакта да бар да. Мына ошондо Разаков минтип жазган экен да. Ошол айылда дейт дарактар өсчү эмес дейт. Жашыл чөп деле жок болчу дейт. Анткени айылдын ичинде арыкта суу жок эле дейт. Ичерге де суу жок эле дейт. Алыста бир 30 чакырым жерде бир булактын көзү бар эле дейт. Мына ошол булакка эртең менен эшеги барлар эшегин минип, анан такайларын минип, анан кийин колдоруна жанагы ал кезде чака деген жок да. Анан бардыгы жана Ашкабактын теге түбүн кесип алып эле ошондой чакалар менен булактын боюна барчубуз дейт. Булактын боюна барып балдар эмне кылат эми? Керелдин кечке ошо кум эш менен алып тиги сууду чачып алып, жакшынакай ар ким айванаттарды жасайт, шаарларды курат. Ошонун биринде бир кишинин бир эстеп айтып кеткени бар да, мындай китепте. Өтүп баратса казы менен молдо, атчан көп балдар ойноп отурат экен. Анын ичинде бир бала обочолонуп алып, кумдан жакшынакай бир капкаларды жасап, дарбазаларды жасап, кичинекей үйлөрдү жасап, анан жолун салып, ошентип ойноп отуруптур да. Жанына келип, балам, сен эмне кылып атасың дегенде, ата мен шаар куруп атам дептир. Анан ошондо молдо келмей келтириптир да. Кудай, бул эмне деген сөз? Шаар куруп атам дейт. Бул кичинекей баланын оозуна бул сөздү ким салды? Шаар эмес, айылдын көчөсүндө жүрбөгөн бала эми келип алып шаар деп айтып атат дейт. Көрсө ошол 3 жаштагы Разактын баласы Исхак экен. Эми ошол кезде эле бул баланын өзүнчө бир кыргыздар айтып коет го, тууганынан тиги бир топурагынан болобу, эн атанын сүтүнөн болобу, бирок бул баланын өзүнүн чымыны бар экен да, ар жагында бар экен. Көкүрөгү ачык бала экен да. Сүлүктүдө ал кезде 1880-жылдары, 1890-жылдары орустун переселенецтери келе баштаган бизге. Мына ошолор Сүлүктүдө акырынан артелдерди ачып, кыргыздын жанагы жумушчуларын өзлөрүнө иштете баштаган. Мына ошолордун бири Исхак Разаковичтин атасы Разак болгон. А киши дагы көмүр кенине барып, көмүрдү баягы шахтер сыяктуу. Эми ал кезде шахтер деп айтпайт эле, жанагы акырын күрөк менен, кайло менен көмүрдү табып, алып, анан алып барып Ташкентке сатып, Ходжентке сатып, анан балдарына кант чай алып келип, кийим алып келип, ошентип иштечү экен. Бирок ошол оор турмушта, оор жашаганы, тамак жеген тамагы күчтүү болбогон үчүн ал киши ошо өпкөсүнөн ооруга чалдыгып калат. Кийин Исхак Разакович 7 жашка толгондо бул киши өзүнүн оорусун аябай оорлап баратканын сезип, баласын, ушу баламды бир окутушум керек эле. Тиги апасы Жамбил дагы көп айтчу экен, балабыз зерделүү, ушуну окутсак жакшы адам болуп чыгар беле деп. Ошонун баарын эстеп, бул киши бир күнү жолго чыгат. Баланы ичтип алып жолго чыкканда аябай жөтөлү ышып жөтөлөт, анан белиндеги жана оролгон тандырын анан алып сууга жибитип, анан баласына бере берет. Анан баласы айтат: ата, сиз эмне жейбиз? Кечке эле мен жей беремби? Сиз ачка болбойсузбу дегенде, балам, мен чоңмун да, күчтүүмүн да, а сен кичинекейсиң. Ошон үчүн мен сага берип атам деп айткан экен да. Анан ошентип отуруп, сен тамагыңды жей бер, мен жатып алайын, кичине эс алып алайын деп жатып калып, ошо боюнча өлүп калыптыр да.
1923-24 жылдар. 13-14 жашта экен. Ошо эми мындайча айтканда 7 жашта деп коюшат го. Аны мүмкүн андан эртерээктир, мен мүмкүн туура эмес айтып аткандырмын. Ышыгылса ошентип 7 жашка чыкканда Ходженттеги балдар үйүнө баратып, жолдо атасы кайтып кетет. Анан атасын жолдо кетип бараткан арабакеч көрүп, балам эмне ыйлап отурасың десе, жанагындай айтат экен да, атам уктайм дейт эле, такыр эле турбай атат деп. Аны тиги киши билип караса, атасы өтүп кеткен экен. Кайра Коросонго алып барып атасын жерге беришет. Андан кийин тагалары чогулуп алып, ошол жерде тагалары көп экен да, таежелер. Аналар чогулуп туруп, кой, булардын акыркы баягы максаты эле, үмүт эле баласын алып баралы окууга деп, Ходженттеги мектеп-интернатка тапшырат экен. Азыр Коросан деген айыл бар. Мына илгерки айыл жок болуп кеткен. Орду бар. Мына орду бар. Мына Моорекендей ураган үйлөрдүн орду бар экен. Мына ушул үйдө Исхак Разаковичтин үй бүлөсү жашаган деген. Анан бул жерде азыр кийин уктум, кызыл мрамор таштан ошо жерге жазып коюптур да. Исхак Разакович төрөлгөн 1910-жылы улуу инсан Коросан деген айылда Исхак Разакович төрөлгөн деп жазган экен да. Айта кетиш керек, мектеп деген ал кезде кыргыздар үчүн жок эле болчу. Ал Октябрь революциясы ал кезде келген эмес. Биздин өлкөгө молдо окутчу, мына момтип молдо жайында эшикте, кышында боз үйдүн ичинде окутчу. Эми балдарга айтып бергенде биз айтабыз, молдо деген тапшырмаларды берчү, чоң кишилер да окучу ал кезде. Анан бирок эгерде сабакты үйгө бергенде даярдабай келсе, майчыбыктарды 30-40 кылып төптөп койчу. Жанагы боз үйдүн эшигинин астына. Анан кийин эле сабакты билбей калсаң, найсап деп туруп, анан 30-дан 40-тан таманга тигине отурбайбы таманы менен. Ошол таманга шыпылдатып туруп сокчу экен. Анан балдар эртеси өкүрүп багырганына карабай сабак окуп келишчү экен да. Эми бул жерде биз идиштерди койдук, анткени ошол көчмөн кыргыз эли азыркыдай күмүш кашыктар, темир кашыктар жок болчу. Мына ушундай азыркы тил менен айтканда накта жыгачтан салынган, оюлуп жасалган чыны чайнектер, чоң табактар, анан кийин момундай сузгулар, ошолордун баарын кыргыздар өзлөрү жыгачтан жасап, усталарга берип жасатып, ошондой тамактарды, ушундай идиштерден иччү. Мектеп-интернатта барып окууга өтөт. Мына көрдүңүзбү бул жерде? Ходжент шаарында өткөнү, анан кийин ошол кездеги Ходжент шаарындагы мечиттер, арабалар, көчөлөр мына Тажикстанда. Трамвай да бар. Эми ошол кезде оказывается Ташкент жакта андайлар да бар экен да. Анткени деген Средняя Азия боюнча Ташкент деген ал кезде Кокан, Ташкент дегендер ал Орто Азиянын мегаполису болуп эсептелгенде. Мына ошондой сүрөттөр чагылдырылган. Исхак Разаковичтин балалык кезинен. Исхак Разакович биринчи Ходжентке өтүп, анан Ташкентке өтүп, Ташкентке педтехникумга өтөт да. Мына могу турган жигит Исхак Разаков. Кичинекей бала. Бул жагы? Мына элдин баары айтып калышат, ай бул деген өзбек го деп. А бирок чындыгында бул кишинин өңү өзгөрүп турган экен. Кичинекейинде ал ушундай бала экен. Мына кийин мына момундай сүрөтү да бар да. Мына карасаңыз, бул 17 жаштагы сүрөтү. Но кулагы өзү эле. Анткени бул сүрөт оригинал. Эже берген да. Москвадан үй бүлөсүнүн тиги фото альбомунан оригиналын берген. Мен ошондон копия чыгардым. Аркасында эме башка тилде жазылганы бар да. Ал ошону которуп туруп, ошондон кийин анан ушинтип айтабыз да. Биз доказательство бар да, орусча айтканда. Бул партиянын уюштурган интернаттары да, Компартия. Антпесе болбой калат эле да. Баары жетим жесирдин баары эле көчөдө эле каңгып эле, ит талап эле, ачка калып эле жүрүшчү. Ташкентте. Ооба. Канча жылга чейин окуган интернат? Бул 25-жылга чейин окуган. Могу жерде 23-жыл деп турабы? Ошол 25-жылга чейин окуган. Аябай боорукер, элим дегенде көзүнөн жашын агызган, кичинекейинде эле ошондой экен ал киши.
могу төрөлгөндө эле зейиндүү экен да. Бул элим деп чоңойгон бала экен да. Могу баягы орустар айтат го, несмотря на то, что не было ни родителей, ни родных родственников, но однако он приезжал в село и помогал летом. 7 жаштагы Исхак Разаков ушул Ходжент шаарындагы мектеп-интернатка тапшырылат. Ошол мектеп-интернатта окуп жүргөндө бул киши орус тилине аябай көңүл коет. Анткени мектепке келгенде эле жаш бала көзү көк, чачы сары, өңү сары, башка тилде сүйлөгөн кишилерди көрүп алып чочуй баштайт. Бул эмне деген кишилер, бул эмне деп сүйлөп атат деп. Анан эжейинен акырын сураганда эжеи айтат, бул деген орустар болот. Жакында силерге орус тили деген сабак болот. Ошондо ушул агайлар, эжейлер силерге сабак берет. Орус тили деген азыркы эң биринчи тилдерден болот. Орусча көп китептер бар. Силер эгерде орус тилин жакшылап үйрөнсөңөр, силер келечекте мыкты азамат боласыңар деп айткан экен да. Ошондон улам Исхак Разаков басса турса орусча сүйлөп, орус тилин аябай жакшы өздөштүрүп, андан кийин көп китептерди окуган экен. Мына ошентип окууну аябай жакшы окуган экен бул бала. Мына эми жанагы жайкы каникул болгондо өзүнүн эн атасы жок болсо деле айылдагы тагаларына барып жардам берип, ошол колхоздо ал кезде уже колхоздоштуруу башталып кеткен да уже. Ошондо колхоздаштыруу болуп атканда кырманга барып жөндөмдү жумуштарды жасап, чөп чабыкка барып, аябай боорукерлик менен, аябай ушу элимди, ушул айылымды жакшы көрөм деп, ошентип барып жайкы каникулда жардамдашып турчу экен. Ал ушул окууну аяктагандан кийин эле Ташкенттеги педтехникумга өтөт. Мына Ташкентте окуп жүргөндө педтехникумда мына бул киши аябай өз жакшы окуган экен. Жакшы окуганы ошончолук бул киши 4-курсту бүтүп атып, 1-курстагы балдарга коом таануу жана тарых сабагынан сабак берип турган экен. Андан тышкары бул өзү ошол кезде Ташкенттеги жаш журналист деген атка конгон да. Анткени ошо педтехникумда кандай жаңылыктар болуп атат, ким эмне иштерди жасап атат, ошо жаңылыктардын баарын байма-бай Ташкенттеги басылмалардын баарына жиберип турчу экен. Исхак Разаковдун өзүнүн басса ошондой таланттары болгон экен да. Кийинчерээк биз баягы айтып жүрбөйбүзбү, теги Исхак Разаков Өзбекстанда иштеп жүргөндө бул киши Чеховду абдан жакшы көрүп окуйт экен да башынан эле. Ошол Чеховдун чыгармаларын өзбек тилине которуп берген. Анан Ленинин жолдошу Надежда Константиновна Крупскаянын томдорундагы өзбек тилине которгон. Анткени Надежда Константиновна Крупская аябай оор турмушта жашаган, жанагындай бейбаш балдарды кандай тарбиялаш керек, ошолорго көптөгөн интернатты Ташкентте ачкан. Мына ошол жерде сабак берип аткан мугалимдерге ошол кишинин эмгектерин өзбек тилине Исхак Разаков которду. Бул киши болсо тажик тилин билет, өзбек тилин, орус тилин жана англис тилин сүйлөй алчу. Англисче да сүйлөй алчу. Баягы Сталиндин тиги кабылдоосунда болуп, анан кийин ушу көп саат сүйлөшүп, сени ушинтип биз эмеге Кыргызстанга жиберсек деген оюбуз бар. Анткени 15 союздук республиканын баардыгын өзүнөн чыган окумуштуу жигиттер башкарып атат. Бир эле Кыргызстанды ошо орус киши башкарып атат. Ошого бир жөндөмдүү жигит болсо. Эми улуттук кадр издеген да. Ошондо мен угушум боюнча Манас китебин окуп, кыргызчаны жакшы өздөштүргөн келип деп айтышат. Түштүк диалектинде сүйлөшчү экен да. Ошондо бул киши абдан бушайман болгон экен. 2 ай кыргызча сүйлөп, кыргызча китептерди окуп, анан кыргызча докладдарды жазып, өзүмен өзү 2 ай такшы алган экен. Өзүн өзү даярдаган да. Бул чанда боло турган нерсе да.
Анткени бул киши ошол өзбек тилин суудай билген, кыргызча ошол тажик тилин билген, орусча абдан жакшы докладдарды сүйлөгөн. Мына биз азыр жанагы жазып алган Алтын фондда бизде ал кишинин сүйлөгөн сөздөрү бар. 47-жылкы, 57-жылкы орусча окумуш сүйлөйт. Кыргызча да окумуш сүйлөйт.